Саламатсыздар балдар. География сабагы. Дүйнөнүн региондор боюнча мүнөздөмөсү. Бүгүнкү сабактын темасы Европанын жалпы мүнөздөмөсү. Сабакты баштаардан мурун үй тапшырмага көңүл буралы. Окуу китебинин 192-193 бетиндеги биз Европанын жалпы мүнөздөмөсүн беребиз текстти окуңуз. Европа өлкөлөрүн жана алардын борборлорун жаттаңыз. Тапшырманы Я-класстан аткарыңыз. Сабактын максаттары жана милдеттери. Европанын экономикалык географиялык абалы, мамлекеттик башкаруу формасы, административдик аймактык түзүлүшүн, Европадагы өлкөлөрдүн канчалык деңгээлде ресурстар менен камсыз болгонун бүгүнкү сабакта издеп өздөштүрөбүз. Сабакты баштаардан мурун келиңиздер эстейли. Европанын ири өлкөлөрүн атаңыз. Эмне үчүн Европаны эски Европа деп аташат? Европанын эски таштары деген эмне? Европанын карлик мамлекеттерин атаңыз. Демек, Европанын ири өлкөлөрүнө Франция, Германия, Улуу Британия, Испания мамлекеттери кирет. Европанын карлик мамлекеттерине бул Ватикан, Лихтенштейн, Андорра мамлекеттери кирет. Чет өлкөлүк Европа 5,4 миллион километр квадрат аянтын ээлеп, андагы 746 миллиондон ашык калк жашайт. Жана 40тан эгемендүү мамлекет орун алган. Орточо бийиктиги 300 метр. Максималдуу бийиктиги 4808 метр. Бул Монблан чокусу. Европанын курамына 40ка жакын мамлекет кирет. Узундугу түндүктөн түштүккө, Шпицбергенден Кретке чейин 5000 километр, ал эми батыштан чыгышка 3000 километрди түзөт. Чет өлкөлүк Европанын эли жалпы тарыхы, саясий, экономикалык, маданий бирдиктүү мамилелери менен айырмаланган дүйнөлүк цивилизациянын очогунун бири. Географиялык улуу ачылыштардын, өнөр жайдын төңкөрүштөрдүн, шаар агломерацияларынын, эл аралык экономикалык интеграциялардын мекени. Азыркы кезде евроцентризм өткөн чакта кетсе да, бул регион дүйнөлүк саясатта жана экономикада бир кыйла маанилүү ролду ойнойт. Куралып жаткан аймак түндүктөн түштүккө карай Шпицберген аралынан Крет аралына чейин 5000 километрге, батыштан чыгышка карай 3000 километрге созулат. Мында аянты өтө чакан өлкөлөр да бар. Мисалы, Монако 2 километр квадрат гана аянтты. Ал эми Сан-Марино 61 километр квадрат аянтты ээлейт. Анын аймагынын мозаикасы түрүндө болуусу. Европанын көпчүлүк тоолору орто бийиктикте. Чек аралар негизинен транспорттук байланыштарга тоскоолдук жаратпаган табигый чектер боюнча өтөт. Көпчүлүк өлкөлөрдүн деңиздин жээгинде жайгашуусу. Деңизден орточо алыстыгы 300 километр. Батыш бөлүгүндө 480 километр. Чыгыш бөлүгүндө 600 километрди түзөт. Европа региону интеграциялык процесстер үчүн ыңгайлуу коңшулук. Калган дүйнө менен байланышуу жагынан жагымдуу позиция. Анткени Азия жана Африка менен бириккен жерде Евразиянын улуу жарым аралы океанга чейин созулган. Жаратылыш ресурстарынын ар түрдүүлүгү, бирок жайгашкан жери боюнча бирдей эмес, көпчүлүк кендери түгөнгөн. Балдар, карталарды талдаңыз. 1914 жылдан 1938 жылдар аралыгында Европанын саясий картасында кандай көрүнүктүү өзгөрүүлөр болгон?
Европанын 1938 картасын дүйнөнүн заманбап саясий картасы менен салыштырып, кеминде 4 өзгөрүүнү табабыз. Демек, 1914 карта, 38 Европа. Биз эмне өзгөчөлүктөрдү көрүп жатабыз? Андан тышкары 38 менен азыркы жылдын айырмасы кандай? Канчалык чоң айырма болуп жатат? Ошону байкайлы. Демек, бул жерде биз көрүп жатканда Югославия, байкадыңыздар деми туурабы? Чехословакия. Бул мамлекеттери азыр өз алдынча мамлекеттер болуп саналат, туурабы? Европанын курамы 40 мамлекет. Ири мамлекеттер бул 500 000 километр квадраттан көбүрөөк Украина, Франция, Испания. Аянты боюнча орто мамлекеттер бул Германия, Великобритания, Нидерланд, Швеция, Польша. Карлик мамлекеттер Андорра, Ватикан, Лихтенштейн, Сан-Марино жана Монако. Европанын региондору бул түндүк регион, чыгыш, батыш жана түштүк региондор болуп бөлүнөт. Региондор ар бири өзүнүн экономикалык жана саясий жактан өзгөчөлүктөрү менен айырмаланып турат. Демек, түндүк Европага Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония кирет. Ал эми түштүк Европага Албания, Андорра, Босния-Герцеговина, Ватикан, Греция, Испания, Италия, Македония, Сан-Марино, Португалия, Сербия, Словения, Хорватия, Черногория кирет. Батыш Европага бул Австрия, Бельгия, Улуу Британия, Германия, Ирландия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Монако, Португалия, Франция, Швейцария. Ал эми чыгыш Европага Болгария, Венгрия, Румыния, Польша, Словакия, Чехия мамлекеттери кирет. Башкаруу формасы боюнча бул жакта монархиядагы жана республикадагы мамлекеттер бар. Монархияда абсолюттуктагы, теократиялыктагы жана ошондой эле конституциялыктагы монархия кездешет. Республика бул парламенттик, президенттик жана аралаш республикалары дагы бар. Демек байкайлы, кайсы мамлекеттер кандай башкаруу системасында экен. Демек, конституциялык монархия бул Улуу Британиясы, Норвегия, Нидерланды, көрүп тургандай эле, Дания жана ошондой эле парламенттик республика бул Украина, Германия жана башка мамлекеттер. Мамлекеттик түзүлүш формасы унитардык мамлекеттер, федерация жана конфедерация. Унитардык мамлекеттерге Италия, Мальта, Португалия, Финляндия, Албания, Венгрия кирет. Ал эми федерацияга болсо Германия, Бельгия, Австрия, Швейцария кирет. Конфедерация бул европалык биримдик. 20-кылымдын ичинде региондун саясий картасы 3 жолу чоң өзгөрүүлөргө дуушар болгон. Алардын биринчиси бул демек биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуштардан кийинки өзгөрүүлөр жана 1993-жылдагы өзгөрүүлөр болот. Германиянын биригиши, КМШнын жана Балтика өлкөлөрүнүн көз карандысынан алынышы, Югославия менен Чехословакиянын бөлүнүшү, чыгыш Европа өлкөлөрүндө коомдук системанын өзгөрүшү. Чет өлкөлүк Европанын экономикалык, географиялык абалы эки негизги белгиси менен айырмаланат. Биринчиси бул өлкөлөрдүн бири-бирине жакын жайгашуусу, аймагынын салыштырмалуу чакандыгы, транспорттук жакшы байланышы
жана кошуна өлкөлөрдүн арасындагы чек араларда табигый тоскоолдуктардын жоктугу. Экинчиден, көп өлкөлөрдүн деңизге жакын жайгашышы жана деңиз жолдорунун жакындыгы Улуу Британиянын, Нидерландиянын, Даниянын, Норвегиянын, Исландиянын, Португалиянын, Грециянын байыртан берки турмуштары деңиз менен байланышкандыгында. Региондун саясий картасы биз айтып кеткендей 3 жолу кескин өзгөрүүгө туш болгон. Демек, региондун саясий биригишине 55 өлкө мүчө болгон Европадагы коопсуздуктун жана кызматташтыктын уюмунун ОБС аракети түрткү болду. Европалык Союздун мааниси жогорулоодо. Аны менен катар НАТОнун ролу сакталып жана күчөп жатат. Чет өлкөлүк Европа өлкөлөрүнө республикалык жана монархиялык бийлик, унитардык жана федерациялык мамлекеттер бар. Демек, Түндүк Атлантикалык келишимдин уюму, Түндүк Атлантика альянсы аскердик саясий блок Европаны СССРдин таасиринен сактоо максатында АКШда 1949 жылы 4 апрелде негизделген. Анын курамына Европанын 26 мамлекети кирген. Европа бирлиги Европадагы 27 мамлекеттин экономикалык жана саясий бирлиги. 1992 жылы Маастрихт келишими менен түзүлгөн. Демек, балдар, келгиле жыйынтыктайлы. Тышкы Европа өлкөлөрүнүн экономикалык, географиялык абалын пайдалуу деп айтууга болобу? Болот, туурабы, балдар? Анткени тышкы Европа өлкөлөрү экономикалык жактан бул биринчиден өлкөлөрдүн бири-бирине жакын жайгашуусу, аймагынын салыштырмалуу чакандыгы, транспорттун жакшы байланышы жана кошуна өлкөлөрдүн арасындагы чек араларда табигый тоскоолдуктардын жоктугу. Европа өлкөлөрүнүн физикалык, географиялык абалын кандай эки маанилүү өзгөчөлүк мүнөздөйт? Бул деген көп өлкөлөрдүн деңизге жакын жайгашкандыгы жана деңиз жолдорунун жакындыгы. Көп мамлекеттердин байыртан берки турмуштары деңиз менен байланышкандыгында. Европа өлкөлөрүн кошуна позицияга бул жакшыбы же жаманбы? Көбүнчө бунун жакшы жактары көп деп айтсак болот, туурабы? Андан тышкары, балдар, Германиянын коңшуларын атаңыз. Бул сабактан эмнени билдиңиз? Сабакта кандай жакшы жаңы түшүнүктөрдү колдоно алдыңыз? Сабак материалы сизге кыйын болдубу? Суроолорго туура жооп бердиңизби? Сабакта эмнелерди үйрөндүңүз? Өзүңүзгө сабак үчүн баа болуңуз. Демек, балдар, биз теманы улантабыз. Азыркы өткөн тема, балдар, биз Европанын мамлекеттерине жалпы мүнөздөмө бердик. Азыр болсо сиз менен Европанын калкын карап кетебиз. Демек, азыркы тема Европанын калкы. Үй тапшырма. 193-98 беттеги биз Европага жалпы мүнөздөмө беребиз текстин окуңуз. Окуу китебинин 227 беттеги номер 6 тапшырманы аткарыңыз. Сабактын максаты. Демек, Европа өлкөлөрүнүн калкынын өзгөчөлүктөрүн аныктоо, улуттук жана диний курам, турак жай, миграция жана урбанизация. Билимди актуалдаштыруудан баштайлы, дал келтириңиз. Демек, кайсыл сан менен мамлекеттер белгиленген? Испания кайсыл сан менен белгиленген картада? Туура, балдар, бул 1 саны менен белгиленген. Улуу Британия 2 саны менен белгиленген. Германия 3 сан менен белгиленген. Франция 4 сан менен белгиленген. Демек, Европанын чоң өлкөлөрү, балдар, бул Франция, Украина, Испания. Бүгүнкү сабактын темасы жана ошондой эле анын планы Европа өлкөлөрүнүн калкынын саны, калктын көбөйүшү, миграция, калктын улуттук курамы, калктын диний курамы, жыштыгы, регион боюнча калктын жайгашуусу, урбанизация, темп, деңгээл, субурбанизация жана агломерация.
Чет Европанын өлкөлөрүндө 700 миллионго жакын адам жашайт. Калкынын саны эң көп өлкөлөр булар: Германия 82 миллион адам, Франция 63 миллион адам, Улуу Британия 62 миллион адам, Италия 59 миллион адам, Испания 46 миллион адам. Кийинки жылдарда Батыш Европанын калкы эң эле жай өсүп жатат. Анын себеби региондун калкынын өсүп толукталышына татаал демографиялык кырдаалга туш келиши. 15 өлкөдө калктын саны демографиялык саясатта көргөн чараларына карабастан депопуляцияга кабылы кыскарууда. Мындай депопуляция жаштык жыныстык пирамиданын турпатына да өз таасирин тийгизип, анын төмөн жагы ичкерип калды. Ошону менен бирге калктын жаш курагы өзгөрүп, улгайлагандардын үлүшү көбөйүп жатат. ООНдун болжолу менен 21-кылымдын орто ченинде көп өлкөлөрдүн калкы азайышы ыктымал. Мындай абал тышкы миграцияда Батыш Европанын үлүшүн кескин азайтты. Географиялык улуу ачылыштардын мезгилиндеги миграциянын очогу болгон чет өлкөлүк Европа азыр эмгек миграциянын өчүрүнө айланды. Бул учурда ал жерде 20 миллионго жакын чет элдик жумушчулар үй бүлөсү менен жарандык укукка ээ болбой жашап жүрүшөт. Алардын көбү Германияда. Калктын көбөйүшү. Калктын табигый кыймылы бул адамдардын муундарынын үзгүлтүксүз жаңылуусуна жана өзгөрүшүн камсыз кылат. Төрөт, өлүм жана табигый өсүү процесстерин айыгылышы. Төрөт бул 1000 тургунга жылына төрөлгөндөрдүн саны туура келген промилле менен өлчөнмөк. Өлүм бул 1000 тургунга жылына көз жумган адамдардын саны промилле менен эсептелинет. Демек, табигый өсүш өлкөнүн ар 1000 жашоочусуна калктын санынын өсүшү. Демек, жогоруда айтып кеткендей эле, Европа өлкөлөрүндө калктын терс табигый өсүшү байкалууда. Словакияда 0,2%, минус. Польшада минус 0,9%, Молдавияда минус 1,1%, Чехия минус 1,1%, Босния-Герцеговина минус 1,2%, Италия 1,8%, Португалия 2,1%, Эстония 2,5%, Белоруссия 2,9%, Румыния 3,1%, Германия, Монако, Хорватия, Словения, Венгрия, Украина, Сербия. Бул мамлекеттерде калктын терс табигый өсүшү, демек балдар, бул жерде өлүмдүн төрөлгөндөрдүн санына караганда көбүрөөк болушу дегенди түшүндүрөт. Калктын көбөйүшү. Бул өзү негизи эки табигый өсүштүн түрү бар. Бул биринчи типтегилер жана экинчи типтегилер. Биринчи типтегилер бул эгерде өлүм төрөлгөндөрдүн санына караганда көбүрөөк болсо, же болбосо өлүм менен төрөлгөндөрдүн саны барабар, нулго барабар болсо. Жана экинчи типтегилер бул табигый өсүш 10 адамдан көбүрөөк 1000 тургунга дегенди түшүндүрөт. Демек, төрөлгөндөрдүн саны өлгөндөрдүн санына караганда көбүрөөк болот. Өлкөлөр боюнча Европанын калкынын саны. Демек, бул картаны байкасаңыздар болот. Кызыл өң менен боелгон мамлекеттер булар саны аябай көп дегенди билдирген. 100 миңден жогору болгон, 500 миңден жогору болгон, 1 миллиондон жогору. Демек, ар кандай түстө канча калктын саны экени белгиленген. Демографиялык саясат. Административдик, экономикалык, үгүттөө жана башка чаралардын тутуму, алардын жардамы менен мамлекет калктын табигый кыймылына өзү каалаган багытта таасир этет. Биринчи типтеги өлкөлөрдө төрөлүүнүн көбөйтүүгө жана табигый өсүшкө багытталган демографиялык саясат басымдуулук кылат. Төрөлүүнүн көбөйтүүнүн чаралары бул экинчи же андан кийинки баланын төрөлүшү үчүн жөлөк пул төлөө. Европанын калкы акырындык менен улгайып бара жаткандыгы 20-кылымдын аягында баштап эле байкала баштаган. Европалык статистикалык башкармалыктын маалыматтары боюнча ортодо